Боорукер меримдүү Аллах Тааланын аты менен баштайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн сиздер менен биз жаштар жана тарых деген теманын тегерегинде сөз кылабыз. Сөз кылуучу жерибиз Азирети Умар атындагы Кыргызстан Ислам университетинин ордосунда. Биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Жаштарыбызга серепчи болуп келген биздин конокторубузду тааныштырып өтсөк, Жусуп Баласаган атындагы Кыргыз Улуттук университетинин Кыргызстан тарыхы кафедрасынын башчысы Темиркул Асанов агабыз. Кош келдиңиз. Теолог ага окутуучу серепчи Улан Успов агабыз. Кош келдиңиз. Анда урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу жаштар, жаштар жана тарых дегенде биз ушул азыркы жаштарыбыз тарыхты канчалык деңгээлде билет жана ошондой эле биздин элибиз, жаштарыбыз өзгөчө ушул диний болбой, маданият болбой, тарых болбой жана тили болбой ал адамдар өксүсө керек. Ошондой болсо дагы Кыргызстаныбызда Кудайга шүгүр ушул тарыхыбызды, динибизди, маданиятыбызды жана тилибизди билген жаштарыбыз арбын. Анда Кыргызстан Ислам университетинин жалпы кыздарына суол салсак, бүгүнкү темабыз жаштар жана тарых. Деги эле ушул тарых дегенде силер эмнени элестетесиңер? Келиңиздер. Тарых деп бул биздин басып өткөн жолубуз, ата бабаларыбыз өткөндү көрмөйүн, келечекти кура албайсың дегендей, биз ошо өткөндөгү тарыхыбызды, ата бабабыздын кандай жашап, кандай эме болуп, ошо мамлекет кандай курулган, ошол нерсени билмейин, биз келечекте жашап ошол нерсени биле албайбыз да. Ошон үчүн тарых биз үчүн бул ата бабаларыбыздын басып өткөн жолу деп айта алам. Демек ошол ата бабаларыбыздын жолун басып өткөн, алар тарыхтын таасын белгилеп басып өткөн. Азыркы биздин жаштарыбыз канчалык деңгээлде ошолордун жолун улап келатат? Азыркы айтсам, жаштардын эң чоң проблемасы деп ойлойм, бул тарыхын билишпейт да. Мисалы үчүн улам барган сайын жаштар башкача болуп, телефон менен алаксып, тарыхын билбей келет деп айтам. Эң өкүнүчтүү ошол. Ал эми биз ошол жаштарга тарыхты жакшы үйрөтүү үчүн, жакшы эметүү үчүн бир көп эмелерди, идеяларды, бир сунуштарды кылып, жаштарды тарбиялоо үчүн көп деген сабактарды, ушундай лекцияларды өттүрсөк жакшы болмок. Жакшы, ошол мисалы тарыхты билиш үчүн балким ошол жаштар ошол тарыхты агайлар, эже агайлар айткан тарыхты сиңире албай жаткан жокпу, же балким баягы жаштар технология менен 21-кылымдын заманында алдыга озуп кетип, баягы окутуучулар жетпей калган учурлар дагы кездешпейби? Мисалы үчүн сабак берүүчүлөрдү мен эмете албайм, алар өзүнүн колунан келишинче жеткиришет, аракет кылышат, бирок жаштардын кабыл алуусу, аларды талап кылбоосу бул бизди өкүндүрө турган маселе деп айтам. Себеби жаштар ошо тарыхка кызыкмайын, ал нерсени биле албайт да. Ал эми мугалимдер, эмелер, бизге окутуучулар канчалык аракет кылып үйрөтүп атат да бизгечи. Бирок аны жаштар кабыл албайт да. Мисалы үчүн технология менен көп байланышып калганда, балким кызыккан жаштар да болушу мүмкүн, бирок аз да азыркы заманда. Анткени азыр Google деген, YouTube деген бир мындай керемет нерсе чыкты. Ошондуктан баягы кээ бир учурларда ушундай баягы жаштарыбыз ылдам чукул ошол жерден тез эле алып, тарыхыбызды мисалы жакшы жаман жактарын мындай айтып, анан кээде эже агайлар жок, баягы китепти көбүрөөк окуш керек деп калышат да. Анан ошонун ортосунда бир эки анчы маселе чыгып калат да. Жакшы, анда кийинки биздин кыздарыбызга орун берсек. Келиңиздер. Тарых деп дагы эмнени айтасыздар? Бүгүнкү мынакей ушул убакытка чейин, 21-кылымга чейин биздин кайсыл жагынан болбосун тарыхыбыз өтө керемет, бирок ошол тарыхтын дагы жакшы жана терс жактары дагы бар, адамга тийгизген таасирлери. Келиңиз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Негизи эле тарых дегенде менин түшүнүгүм да, жекече түшүнүгүмдү айта берейин. Түшүнүгүм ошо адам затынын жаралгандан баштап ушул убакка чейинки, даже ошонун ичинде менин дагы тарыхым камтылып кетет да. Болгон ар кандай окуяларда, балким ал окуялардын ичинде мындай кандайдыр бир зыянчылыктар болушу мүмкүн, же пайдага жетүүчүлөр болушу мүмкүн, ар кандай да. Мына ошолорду биз үйрөнүп билүү менен келечекте ошол катаны кылбаганга аракет кылабыз да. Жана кандай пайдаларга кантип жетишкен буларды дагы билүү менен, биз окуп билүү менен келечекте демек ушундай кылганда демек пайдага бир ийгиликке жетет экенбиз деп алга жүрөбүз да. Бул тарыхты окуу, үйрөнүү албетте эң зарыл нерсе да. Биздеги учурубуздагы азыр күнүбүздөгү болуп жаткан көйгөйлөр албетте ошо тарыхыбызды билбегендиктен, балким тарыхыбызда кандай окуялар болгондугун билбегендиктен, балким биздин учурда ошол көйгөйлөр болуп атат да. Ошол көйгөйлөрдү чечиш үчүн мындай комплекстүү баягы сабак дейбизби? Негизи эле сиздин мындай сунуштарыңыз кандай? Сунуштарым дегенде
тарыхты ошо үйрөнүүгө катуу эме коюш керек да, мындай темп мененчи. Ошол эле устаз эмелер болсун, мугалимдер болсун, бардыгы катуу аракет кылып, ошо окуучулар дагы катуу аракет кылып тарыхка катуу мындай бекем коюп, кадам коюп аракет кылганда ошо тарыхыбызды үйрөнгөнгөчү. Демек ошондо Кандайдыр бир нерселерди ойлоп таап да. Мисалы китеп окуу азыр конкурстары болуп атат, ошонун эле ичинде мисалы тарыхты окуу конкурстары сыяктуучу кошуш керек. Демек Кыргызстандын тарыхын кошуш керек. Ооба, ошентип кошуп тарыхыбызды үйрөнгөнгө бир үгүт кылсак болот да. Жакшы, бул жерде дагы урматтуу ошол китеп сүйүүчүлөр жана ошондой эле китепти ушул окууга үгүттөгөн биздин замандаштарыбызга да кулагына күмүш сырга, балким ушул кийинки конкурстарда ошол биздин карындашыбыз айткандай ошол тарыхты да кошуп койсок, бул көптүк кылбас деген маселе. Жана жакында эле ошо сынган кылыч боюнча дагы китеп конкурсу болот экен. Бул албетте жакшы. Ошон үчүн баарыбыз ага жигердүү катышсак жакшы да. Баарыбыз жигердүү катышып, анан ошо сынган кылычта дагы көптөгөн эме тарыхтар баяндалат да, тарыхчы. Жакшы агай, Темиркол агай, кош келдиңиз биздин ошол Кыргызстан Ислам университетинин ушул ордосуна. Мына азыркы биздин кыздарыбыз жакшы маселелерди айтып атат да. Деги эле дагы ушул Кыргызстандын тарыхын таанытыш үчүн балким дагы мындай аксап аткан көйгөйлөр бар да. Баягы мындай заманбап дейбизби, ушул учурдун талабы дейбизби? Мындай кээ бир мектептерде мындай электрониканы колдонуп сабак берип калышты. Кээ бир жерлерде баягы илгеркидей эле баягы боору менен беришип атат да. Анан өзүңүз деле байкап көрсөңүз керек. Азыркы мисалы ошол биздин жаштарыбыз 110 балга жетпей калып атат. Бунун маселе канча эсек болот? Рахмат. Эми бул маселе мектепте окутуу маселеси менен байланышканда жеке эле тарых эмес, бардык предметтерди окутуунун сапатын жогорулатыш керек да. Мектепте өзүңүздөр билесиздер, мугалимдердин биринчи кезекте социалдык жактан камсыз болгон эмес. Маяналар аз, алар чарбасы менен алек болот. Анан ошон үчүн биринчи кезекте мектептик билим берүүнү жогорулатмайынча биз мындай мыкты адистерди даярдашка болбойт да. Мына мен өзүм ушу сиздерди студенттерге сабак берип жүрөм. Бизге келген балдарды мындай жанагы экзаменден өткөндөн кийин кабыл алган балдарды тандап алабыз да эми. Жалпы республикалык тестирлөөдөн кабыл алабыз да. Ошон үчүн тандап алганда сиз айткан ушу 110 балдан төмөн болсо балдардын сапаты, студенттердин сапаты начар болуп калат. Анан ошон үчүн биринчи кезекте бардык нерседен баштап мектептен башталат да. Биринчи үй бүлө, мектеп, анан коом деген ушул үч маселени мен өзүм мындай карап жүрөм да. Анан ошон үчүн биринчи кезекте албетте ушу мектептик билим берүүнү, анын ичинде сиз айтып аткан тарыхты дагы, башка табигый билимдерди дагы, коомдук билимдерди дагы мындай терең окутуш, мындай мектептин билим берүү сапатын жогорулатыш керек. Бул көп мындай комплекс программа да. Бир эле мугалимдин айлыгын көбөйтүп кереги жок. Анын окуу комплексин жакшыртыш керек. Азыркы мезгилдин талабына ылайык Балким тарых сабагын да көбөйтүш керек. Албетте тарых сабагы эми 5-класстан башталат негизичи. Анан эми мамлекеттик стандарт бар да. Ушу мамлекеттик стандарттын деңгээлинде берилет да. Мисалы үчүн тиги орус тилине, кыргыз тилине, же болбосо математика, ошонун ичинде тарыхка да мамлекеттик стандарттын деңгээлинде сааттар бөлүнгөн, ошонун деңгээлинде окутат да. Албетте кошумча сааттарды окутса балким жанагындай тарыхтын тиги маалыматтарын көбүрөөк бериш үчүн кошумча сабактарды киргизсе болот. Анан негизи мамлекеттин стандартынан ашып кете албайт да жерде мектепте делечи. Жакшы агай. Баягы сиз көп серепчи болуп жүрөсүз. Баягы ар бир нерсеге өзүңүздүн бааңызды берип, анан ошол түрк туугандарыбыздын баягы жөнөкөй эле катардагы адамдары 2000 жылдык тарыхын билет экен да, баягы мындайча айтканда таксисттер эле. Биздин баягы үркүн 100 жылдыгы өттү. Мынакей ошонун 100 жылдыгында мындай өтө көп бир мындай талаш тарыштар болду да. Анан балким ошол түрк туугандарыбыздын бир мындай ыкмаларын колдонсо болобу? Алардын баягы ошол төрөлгөндөн баштап эле тарыхты сиңирип, ошол баягы бизде жет атасын үйрөткөндөй эле, беш колдун үйрөткөндөй эле сиңирет экен да. Анан алардын да тарбиясы, мындай багыты балким ошол жактан дагы мындай бир көчүрүп алсак болобу кыргыздарга, же сиңбейби? Эми албетте биз эми бардык Кыргызстан жарандарын тарыхты үйрөтө албайбыз баарына. Ошол эле биз негизги базабыз бул мектеп болуп эсептелет. Мектепте ар кандай алдыңкы методологияны колдонуш бул ошо мектепке билим берүү министрлигине таандык болуп эсептелет. Анан эгерде мектептен билим алган бала эч убакта камсыз алдырбайт. Ал кийин кайсы кесипте болот? Ал сиз айткандай таксист болобу, же бир мамлекеттик ишмер болобу? Ал мектептик билим, анан жогорку жайында билим, анан ошол гана балдардын биздин келечектеги муундардын ошо коомдо ээлеген ордун аныктайт да. Анан балким бул жерде мекенчилик дагы негизги ролду ойношу мүмкүн да. Себеби сиз айтып аткан түрктөрдүн мен деле көп сүйлөшүп жүрөм, алар чынын айтканда мекенчил келет да. Же бияка келгендер эле ошондой болуп калабы?
Анан ошон үчүн бул бизди тарыхты окутканда бул мекенчиликти кошо бериш керек да. Тарыхтын өзү мекенчиликке тарбиялайт да, мен ойчочу. Демек бул баягы пайгамбарыбыздын кайсыда туура келет экен да, мекенди сүйүү ыймандан деп пайгамбарыбыз айткан. Ошондуктан анда жаштарга орун берсек керек. Урматтуу жаштар, биздин агайларыбыз азыр жакшы маселелерди көтөрүп кетти да. Дагы силердин баягы мындай жаңыча көз карашыңар ошол балдарыбызга, кыздарга келечек муун, асыл муун, алтын муунга тарыхыбызды бериш үчүн дагы кандай далаалаттарды кылсак болот? Эмне жактан да өксүп атабыз? Кайсыл жагы ашып баратат, кайсыл жагынан жетпей баратабыз? Келиңиздер. Дагы эмнелерди ошол мынакей азыр агайыбыз айтып атпайбы? Тарыхта ошол 110 балга жетпей көптөрдүн айласы кетип атат. Анан ошого чейин балким же биз окубай коюп атабыз, же болбосо ошол биз башка дүйнөгө кетип калган учурлардан сиңбей калып атат да. Ассаламу алейкум. Бул тарых жана жаштар бул жүрөк кылдарын титретип аткан тема экен. Бул теманы укканда эле эң алгач адамдын эсине тарых деген сөз келет экен. Тарых деген эмне? Мен тарыхым кандай? Элимдин тарыхы, жеримдин тарыхы деп ушул темага кайрылып кетет экенбиз. Тарыхы болбой эл болбойт, тамыры болбой жер болбойт деп бекеринен айтып кетишпеген экен. Ошондуктан жете атасын билбеген жетесиз кул деп ушуга таянсак болот. Сен жете атаңды кантип билесиң? Эгерде тарых барактабасаң, тарыхка кайрылбасаң, ошону окуп үйрөнбөсөң, бирок окуп үйрөнөм дегенде азыр окууга болгон көптөгөн маселелер бар. Мисалы, азыр баары эле жаштарды күнөөлөшөт да. Жаштар телефонго берилип кеткен, жаштар китеп окубайт, жаштар окубайт деп. Мисалы, биз окуганга аракет кылабыз, барабыз китепканаларга, улуттук китепканага барып, өткөндө биз тарых сабагынан жарыштарды Ислам университетинде көп уюштурат агай. Анан барганда бир да тарых боюнча китеп бер деп эжеге кайрылдык, ушундай тема керек эле деп 1-2 китепти алып келип берди. Ал китептин кебетесин караганда чындап аябай эскирген экен. Анан биз Боруң оройт. Бизге керектүү маалыматтарды такыр таба алган жокпуз ошол китептен. Улуттук китепканадан. Анан кайра эле анан биз телефонго кайрылганга туура келди. Ошондуктан мен ойлойм, эгерде тарыхты өнүктүргүн келсе, тарых булактарын көбөйтүш керек го деп китептерге мамлекет тарабынан кичине көңүл бурулса. Демек телефонго ошол Google Back'e кирсек тез эле таап берет. Бизге ыңгайлуу, анан караганда деле ошол эгерде көбүнчө жаштарды улгайгандар жаштарды күнөөлөбөй эле, биринчи өзүңүздөр бизге кичине шарт түзүп берсеңиздер, бизге бирдекени берип туруп анан талап кылсаңыздар, ошол жакшы деп ойлойм. Мисалы, азыркы жаштар эртеңки тарых биз азыр бирдеке ала албасак, эртең өзүбүздөн кийин эмнени калтырабыз, биз кандай тарыхты калтырабыз деп ойлойм да. Бали, азамат. Жакшы сунуш болду, урматтуу чоңдор, урматтуу кыргыз элинин кыйындары. Ошол негизинен эле ошол китеп жетишпейт дагы. Бул чоң көйгөй. Анан ошондуктан биз китебибиз жетпей атса, улуттук китепканада ошол нерселер баягы баалуулуктар жок болуп атса, анан каяктан издешет? Анан баягы биздин жаштарыбыз ошол телефондон Google деген шейктен издешет. Келиңиздер. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Бул жерде төмөндө жакшы сөздөр айтылды. Чындыгында маалымат аз деп кетти да. Бирок мен өзүм жеке пикирим боюнча биз ошол мамлекетте ошол мектеп системасында баардыгы берилген. Белгилүү бир 5-класстан 11 класска чейинки тарыхты билгенибиз деле биз үчүн жетиштүү чындыгында. Ошону деле кыйратып билбегендер бар да. Демек бул жерде бизге берүүчүлөр, бизге ошол тарыхты үйрөтүүчүлөр же болбосо китепканачыларга күнөөнү төңкөгөнүбүз дагы да туура эмесирээк болуп калат деп ойлоп атам мен жеке оюм боюнча. Анткени азыркы тапта өзүңүздөр билесиздер, ошол мектеп программасын деле кыйратып билбегендер жок эмес. Демек издегендер табат. Демек издеген табат, ооба. Чындыгында бул жерде китепканадагы ошол китепти таап берген инсан дагы балким таап бере албаган чыгар. Балким күнөө андадыр. Бирок китепканада жетиштүү ошо бизге керектүү маселелер жок эмес деп ойлойм. Бар. Бирок ошону адам өзү издеп, мындайча айтканда, издеген адам табат дейт го. Демек бул жерде күнөө ошол мугалимдерде же болбосо ошол китепти чыгарган инсандарда эмес, күнөө баары өзүбүздө болот, жаштарда. Чындыгында азыр бул жерде азгыруучу деген азыркы эле айтып кеткен ошол сотка, телефон болуп атат. Азыр ошол эле Google бар. Эгер китепкананы таппаган болсок, анда Google бизге толук бир жардамчы боло алат деп айта алам. Бали, баракелде. Келиңиздер. Ошол эми баягы китепканада кээде мындай эринип да таппай калышы мүмкүн да. Анан кээде ал эжелерди дагы билиш керек. Мындай насыр энеси да кандай болуп калат да, мындай.
Аузубиллахиминашайтанирражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сөзүмдү баштагандан мурда эле улуу ойчулдарыбыздын сөзү менен баштагым келип турат. Эгерде бир өлкөнүн келечегин карагың келсе, анда алардын жаштарына кара дейт да. Ал бул сөздөн кийин эле мен эмнени айткым келип турат? Азыр биз тарых деген сөзгө кайрылгандан мурда биринчи өзүбүздүн жаштар, булар кимдер? Мисалы, же болбосо жаштардан кийин биз тарыхка өтө турган болсок, жаштар тарыхты кандай деңгээлде үйрөнүп атат азыркы учурда. Эми кайрылып кете турган болсок, азыркы учурда жаштар чындап эле мындай тарыхты эң мыкты деңгээлде билбейт. Эң мыкты деңгээлде болбосо дагы бир кичинекей бир тарыхтагы болгон окуяларды дагы билишпейт да. Буга эмне себепчи? Биринчиден, ошол айтып кеткендей эле чындап бизге ошончо мындай мекен мен үчүн эмне кыла алды, мен мекеним үчүн эмне кыла алдым деген сөз келип чыгат да. Бул жерде эмнени айтсак болот? Бизге ушундай мамлекет чындап эле мектептен баштап эле программалар киргизилген. Ошондон баштап биз үйрөнүп, аны окуганыбыздан кийин ошого мындай башкаларга жеткирип, же болбосо ар кандай жолдор менен башкаларга үйрөтүүгө аракет жасасак, анда башкаларга дагы үйрөтө алабыз, өзүбүздүн дагы эсибизде калат да. Мындан сырткары, бирок азыркы учурда эмнеге жаштар үйрөнө албай атат? Азыр эле айтып кеткендей, баягы ар кандай социалдык тармактар, же болбосо ушул эле айткандай уюлдук телефондор аябай мындай көйгөйлүү маселелер болуп атат да. Ушул нерселерге жаштар азгырылгандыктан ошон үчүн китеп дагы окулбай калат, тарыхты дагы билбей калышат да. Ошол эле нерселерге кайрылып, эгерде адам дейт, бул изилдөөлөргө караганда дейт, адам 8 саат мындай телевизор көрүп, же болбосо ошол телефонду кармаганда дейт, ошондогу кеткен өзүнүн акылыны, баягы зээнини топтош үчүн дейт, 8 саат китеп окуш керек дейт, 1 саат эле эгерде ошол нерсени кылса дейт. Биздин жаштар азыр кандай болуп атат сиздин көз карашыңызда? Азыркы учурда мисалы жаштар ошол нерселерге берилип кеткендиктен бизге мугалимдер канчалык деңгээлде берсе дагы ошол нерсени өзүбүзгө ала албай атабыз да. Бул нерсе биздин ошол социалдык тармактарды көп колдонгондугубуздан, телевизорлорду көп көргөндүгүбүздөн биздин уже кабыл алууларыбыз аябай начарлап кеткен да. Буну биз кайра калыбына келтириш үчүн 1 саат эгерде көрсөң деп атат да, изилдөөлөргө караганда 8 саат китеп окушуң керек дейт. Бул нерсе биздин мындайча айтканда ошол нерселерге берилип кеткендиктен биздин кабыл алуубуз дагы начарлап, бул бир гана тарых гана эмес, башка нерселерди дагы үйрөнүүбүзгө, келечекке жеткирүүбүзгө мындай тоскоолдук болууда да. Баракелде. Ачуу чындык, урматтуу телекөрүүчүлөр, бардыгыбыз ушул балдар, кыздар, эже карындаштар, карындашыбыз айткандай эле, негизи эле ушундай болуп атат да, агай. Анан бул жерде бир маселе бар да, мисалы жанагы бизде Кыргызстандын тарыхы 100 суроо, 100 суроого 100 жооп китеп бар да. Анан биз дагы ошол академияны бүтүп атканда ошол китептен баягы жооп кылдык эле да. Анан жана 5-класстан тарых кирип атпайбы агай? Сиздин көз карашыңызда ошо 5-класстан төмөнүрөөк түшүрсө болобу? Жеңилдеткен, мындай баягы өнүккөн өлкөлөрдө мындай төрөлгөндөн баштап эле тарыхын берет экен энелер, ата-энеси башкасы. Анан бизде көпчүлүгү азыр ошол тарыхты ала турган учурда биздин жарандарыбыз Орусияга кетип калган. Анан тайтасынын колунда, тайнесинин колунда, байкесинин колунда дегендей. Анан ал өзүнүн чөйрөсүндө тарыхы менен өсүп атат да. Анан алар идеал көрүнөт. Анан 100 суроо китеп боюнча дагы сиздерде ошол тарыхчылардын ичинде кандай жаңылыктар бар? Рахмат. Эми өзүңүздөр билесиздер, бул мектепте тарыхты окутуудагы балдардын, өспүрүмдөрдүн жаш өзгөчөлүгүнө жараша киргизилген. Баарыбыз билгендей 4-класс бүткөндөн кийин бул башталгыч класс бүткөн болот. Анан ошондон кийин 5-класстан баштап тарых сабагы мектептерде окутулат. Аны жакшы билет экен, мына кыздар өздөрү айтып өтпөдү. Эми бул китеп маселеси абдан мындай Кыргызстанда кеңинен болуп калды. Анан бул китептин баары эле азыркы биздин тарыхты түздөн түз чалдыратып айтыш кыйын. Ошолордун катарында силер окуп жүргөн, пайдаланып жүргөн Кыргызстандын тарыхы боюнча 100 суроо китеби бул эми мындай справочник да, маалыматтама. Мындай үстүртөн эле мындай жалпы жөнүнөн эле маалыматтар берилгенде, эгерде кайсы бир биздин жарандар жогорку билим алып, жогорку окуу жайында окуй турган болсо, бул мына жетишсиз да, бул китепчи. Бул жөн эле бир маалымат бере турган китеп да. Же болбосо мындай үстүртөн даярданганга ылайыктуу китеп да. Анан эми бүгүнкү күндө жалпылап эле жалпы эле маалымат берген да. Бул жерде мына фундаменталдуу деп коет. Академиялык бул жерде маалымат аз да. Анан эми мына бүгүн мен сиздерге айтып коюшум керек. Бүгүнкү күндө китепканадан тышкарыдагы социалдык тармактарда атайын сайттар ачылган. Мына кыргызча китептердин бир эмес сайт бар, жакшы, биздин кечи дегенчи. Ушу биздин кечиде абдан көп китептер киргизилген да. Анан өзүңөр билесиздер, мына биз эгемендүү болгондон бери абдан жакшы китептер чыкты да.
мына биринчи жолу Кыргызстандын тарыхын изилдөөгө фундаменталдуу салым кошкон окумуштуу орус чыгыш таануучусу арабист бул академик Бартоло болуп эсептелинет. Ошонун бүт тандалган чыгармалары жарык көргөн да 1996-жылы. Ошол китеп турат, мисалы үчүн тиги социалдык тармакта. Андан тышкары Абрамзон деген мына Кыргыздын этнографиясынын тарыхын 30 жылдан ашык изилдеп, ушул жерде эмгектенип бүт өмүрүн арнаган окумуштун китеби бар ошол жерде. Андан тышкары мына Осмоновдун Жусурудан башка киши дагы өзүнүн китептерин чыгарып атат. Эми биздин тарыхчылардын чөйрөсүндө айрым анын китептеринде каталыктар бар экендиги маалым, бирок андан башка авторлор да чыгарып атат. Жогорку окуу жайлары үчүн ылайыкталган эмгектерди чыгарып атат да. Анан эң эле мына акыркы жетишкендик Улуттук илимдер академиясынын тарыхый институту жана жогорку окуу жайларынын окумуштуулары биргелешип биз 3 томдук кыргызча китеп чыгардык. Кыргызстан тарыхы. Биринчи, экинчи, үчүнчү том мына бүгүнкү күнгө чейинки тарыхый окуялардын баардыгын камтыйт. Бул дагы мына фундаменталдуу силер окуп турган китеп да. Анан алып караганда бул окуйм деген адамга китеп бүгүнкү күндө жетиштүү. Эми силер тарыхчы болсоңор, бакалавриат бүткөндөн кийин биздин университеттерде окуу жайларда магистратурага тапшырып, андан ары тереңдетсеңер болот. Тарых билиминдичи. Андан ары аспирантура окусаңар болот. Анан аны окуйм десеңер, бизде илимий эмгектер бар, атайынчы тармактар боюнча да. Тарыхтын тармагы боюнча илимий эмгектер бар, ошол китептерден пайдалансаңар болот. Анан ошон үчүн бүгүнкү күндө китептер албетте бар. Анан бир гана нерсе, бул билим берүү министрлиги бир мындай конкурс жарыялаш керек да. Жогорку окуу жайлары үчүн бүгүнкү күндүн талаптарына ылайыкталган абдан бир сапаттуу, жакшы бир китепти жазышка муктаж да. Бул жагы эске алыш керек да. Биздин билим берүү министрлиги. Эми силер айтып аткан баягы китептердин баардыгында мындай системага салынган маалыматтар азыраак болуп, анан силердин кээ бир жерде жана түшүнбөй таппай калгандар ошондон болуп атат да. Мисалы үчүн кыргыз элинин этногенеси деген бар, мисалы үчүн. Кыргыз эл каяктан келип чыккан, качан эл болуп түзүлгөн дегенчи, Енис эли кыргыздар менен Теңир тоолу кыргыздардын өзүрө байланышы барбы деген маселени караганда бир китепте таптакыр башка жазылган, экинчи китепте таптакыр башка жазылган да. Ошол эле маселе Кыргызстан Россияга кошулуш жөнүндө бир жерде жазылат, Кыргызстанды Россия империясы каратып алган депчи. Башка китепте жазылат, өз ыктыяры менен кошулган Кыргызстандын түндүк бөлүгү депчи. Мына ошого окшогон Ошондой сөзүңүз оозуңузда. Ошол эки вариант болбоду? Ошо биздин азыркы жаштарыбыз кайсыл варианты туура? Мисалы үчүн Кыргызстан Россияга кошулуш жөнүндөгү маселени көңүл бура турган болсок, бул түндүк Кыргызстан айрым топтор болгон, баягы өз алдынча Россияга умутулганчы, бирок ошол эле мезгилде бир нече манап Россиянын карамагына кирүүгө кашышкан. Мисалы үчүн Осмон Тайлак уулу болгон, Үмөтал Ормон уулу болгон, Маймыл Ажы уулу деген мына сол туурусунан чыккан манаптар, ушундай бир топтор болгон Россиянын карамагына өтүүгө каршы чыкканчы. Бирок жалпы жөнүнөн алганда түндүк Кыргызстан тынчтык жол менен өткөн Россиянын карамагына. Ал эми түздөн түз басып алуу жолу бул түштүк Кыргызстанда ишке ашырылганда 1876-жылы Россия империясы Кокон хандыгына каршы көтөрүлүштү баскандан кийин бул Кокон хандыгын жоюп, анан түштүк Кыргызстанды толугу менен каратып алганда бул эми тарыхта белгилүү эле нерселер да. Баракелде, рахмат. Тарыхын билбеген улут болбосо керек, урматтуу туугандар. Ошондой болсо дагы биз тарыхыбызды урматтап сыйлайбыз, тарыхыбызды окуйбуз деген жаштарыбыз өздөрүнүн оюн айтып берип атат. Бүгүн сиздер менен биз жаштар жана тарых деген темада Кыргызстан Ислам университетинин чоң залында сүйлөшүп жатабыз. Андыктан биринчи бөлүгүбүздүн аягына келип калды. Тарыхыбызды, манасыбызды, санжарабызды билсек деген негизги максат. Кийинки экинчи бөлүктөн жолугушканга чейин саламаттаңыздар.